Саламатсыздарбы? Компьютерде Windows операциялык системасы англис тилине өтүп калса, Windows'ты кантип орусчага алмаштырып алсак болот. Windows'ты орусчага алмаштыруу үчүн бул жерде издөөчү панелди басабыз. Издөөчү панелди баскандан кийин бул жерге Control деп жазабыз. Control деп жазгандан кийин панель управленияга киребиз. Control дегенибиз бул панель управления. Панель управленияга киргенден кийин часы и регион дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден региональные стандарты тандайбыз. Бул жерде формат дегенде английский США деп турат. Ушул жерди басабыз дагы. Бул жактан русский Россия же русский Кыргызстан дегенди тандайбыз. Төмөн жака түшөбүз. Бул жерде русский Россия же русский Кыргызстан деген тандап коебуз. Азыр русский Кыргызстан дегенди тандадык. Андан кийин окей деген баскычты басабыз. Бул терезени жабабыз дагы. Мышты пускка алып барып, пускка киребиз. Бул жерден параметрин тандайбыз. Андан кийин время и язык дегенди тандайбыз. Бул жерден регион дегенди тандап, страна или регион деген жерден Россия же Кыргызстан деп өзгөртүп коебуз. Азыр бул жерден Кыргызстан деп өзгөртөлү. Киргизия тандадык. Тандагандан кийин терезени жабабыз. Компьютерди перезагрузка кылабыз. Компьютерди перезагрузка кылгандан кийин дагы айрым менюлары англисче чыга турган болсо, кайра панель управленияга киребиз. Панель управленияга киргенден кийин часы и регион дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден региональные стандарты тандайбыз. Бул жерде дополнительно дегенди тандайбыз. Бул жерден изменить язык системы дегенди тандап, бул жактан русский Россия дегенди тандап туруп, бул жерге галочка коебуз. Эгерде бул жерде галочка кое турган жер жок болсо эч нерсе болбойт. Бул жерден окей деген баскычты басабыз. Андан кийин компьютерди кайра дагы перезагрузка кылабыз. Компьютерди перезагрузка кылгандан кийин айрым менюлары иероглиф болуп кала турган болсо, анда бул жерден кодировка UTF менен системанын реестрин өзгөртүп алабыз. Кодировка UTF-ти ушул файлдын ссылкасын видеонун описаниясына калтырып коемун. Ошол видеонун описаниясынан ушул кодировка UTF-ти өзүңүздөргө скачать этип алып туруп, рабочий столго чыгарып алып, системанын значениясын, реестрин өзгөртүп койсоңуздар болот. Ал үчүн мышты ушул жерге алып барып туруп, мыштын оң жак баскычын басабыз. Бул жерден слияние дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден запустить дегенди басып туруп, реестрин өзгөртөбүз. Реестрин өзгөрткөндөн кийин компьютерди перезагрузка кылып коебуз. Windows орус тилине которулуп калат. Ушундай кылып Windows'ту орус тилине алмаштырып алсаңыздар болот.